Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кезекте кыргыз адабият сабагы. Урматтуу окуучулар, өзүңөргө белгилүү болгондой, биз өткөн сабактарда Манас эпосу боюнча бир катар бөлүмдөрдү өткөнбүз. Эпостон жыйынтыктаганбыз. Бүгүн болсо Семетей эпосуна киришүү жасайбыз. Бүгүн сабакта Семетей эпосу кыргыздарга кеңири тараган баатырдык эпос катары жана Манастын уландысы деп эсептелип, үч элтиктин ажырагыс экинчи бөлүгү экендигин билебиз. Эпостун варианттары жөнүндө маалымат алып, эпосту жыйноочулар кимдер болгонун билебиз. Семетей эпосун айттууну кесип тутуп, ошого бүт өмүрүн берген мыкты семетейчилердин атын атайбыз. Эпостун өзөк окуяларын санап өтөбүз. Урматтуу окуучулар, Семетей эпосу кыргыздарга кеңири тараган баатырдык эпос болуп саналат. Ал Манастын уландысы болуп эсептелип, үч элдиктин ажырагыс экинчи бөлүгү катары Манас баатырдын уулунун ысмы менен аталган. Семетей деп, Манастын уулу Семетей деп аталган. Анын эл арасындагы ээлеген орду Манастыкынан, Манас эпосунан кем эмес балдар. Жанрдык формасы, композициялык курулушу, образдарынын берилиши, стили жактан элдик ооз-эки чыгармачылыктын классикалык бийиктигине жетип, ага болгон эстетикалык көркөм табит элдин сезиминдеги сүйүктүү каарманы Манастын оор трагедиясын жеңилдетип, андан ашкан эпикалык көркөм образдын жаралышы менен ишке ашырылган. Урматтуу окуучулар, бул экрандагы маалыматтарды видеону токтотуу аркылуу өзүңөргө белгилеп алгыла. Мына ошондуктан дагы маалыматтарды экран бетине чыгарып отурамын. Эпостун варианттары жөнүндө Манас эпосунун экинчи бөлүмү катары Семетей эпосу. Бул Манасты түздөн түз уланткан бул эпос албетте көп варианттуу. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө 25 адамдан жазылып алынган ар кандай көлөмдөгү материалдар Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын кол жазмалар жана жарыялоо бөлүмүндө сакталып турат экен. Алардын ичинде ошол Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Чокморовдун, Ырысмендеевдин, Абдрахманов, Тоголок молдо деп билүүлө жүрөбүз, Багыш Сазановдун, Ыбырай Абдрахмановдун жана башкалардын варианттары мына ушул Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда ушул бөлүмүндө сакталып турат экен. Демек эң эле көп сап мына ушул Саякбай Каралай уулуна тиешелүү экен. 19-кылымдын орто ченинде эле Семетей эпосу толук калыптанып бүткөн абалында турганы ошол кезде кыргыз жергесине келген Валиханов, Радлов өңдүү сырттан келген алгачкы окумуштуулардын ага болгон кызыгуусунан көрүнөт. Урматтуу окуучулар, Валиханов, Радлов деген окумуштуулар болгон. Булар дал ушул кыргыз жергесине келишкен. Бул ошол сырттан келген окумуштуулар болгон. Манас менен Семетейдин ар биринин аягына чейин айттырыш үчүн 3 күн дагы, 3 түн дагы аздык кылат деген маалыматка эң алгач Валиханов адегенде көп ишене бербеген экен. Ал эми иш жүзүнө келгенде, иш жүзүнө таанышкандан кийин гана чынында гана Семетей дал ушул кыргыздардын, буруттар деп берилет эпосто кыргыздарды. Ушул кыргыздардын Одиссеясы деген терең маанилүү жыйынтыкка келген экен. Одиссея деген дагы дүйнөлүк чыгарма, урматтуу окуучулар. Эл ичинде Семетей эпосунун сюжети негизинен толук калыптанган. Анын өзөгүн түзгөн салттык туруктуу окуялар, атасы өлгөн жаш баатырдын качып барып таятасынын колунда өсүп тарбияланышы, Семетей Манас өлгөндөн кийин эмне кылат, таятасынын колунда чоңоюп калат. Эр жеткен соң өз элин таап, атасынын ордун ээлеши, Айчүрөккө үйлөнүшү, атасынын өчүн алышы,
Канчоронун кастыгы менен кыястын жеңилиши. Саналган эпизоддор эпостун бизге белгилүү варианттарында дээрлик учурайт. Бул түрдүү варианттарда бул же тигил окуянын алда канча кеңейтилип берилиши, мисалы Саякбай Каралаевдин вариантында Коңурбайдан кун койт да Семетейчи, атасынын кунун койт да, же схемалык түрдө кыскартылып айтылышы жолугат экен. Эпостогу башкы салттык туруктуу окуя баатырдын төрөлүшү жана балалык чагы болуп саналат. Айрым деталдык майда көрүнүштөрдү эсепке албаганда, дейт балдар, урматтуу окуучулар, эпизоддор дал ушул варианттардын басымдуу көпчүлүгүндө негизинен бирдей экен. Канчалык көп варианты болсо деле, демек эмне, саналган эпизоддор дээрлик бардык эле варианттарда бирдей болот экен, айрым гана өзгөчөлүктөрдү, айрым гана көрүнүштөрдү эске албаганда. Эпоско болгон кызыгуучулук айрыкча 20-кылымдын башында күч алып, аны тексттерин жыйноо жана бастырып чыгаруу иши атайы өкмөт тарабынан жолго коюлган эле, дейт. 1925-жылы Москвадан жарык көргөн Семетейден бир бөлүгү эпостун алгачкы жарыяланган көлөмдүү үлгүлөрүнүн даана бир фактысы болуп тарыхта калды. Демек эң алгачкы 25-жылы Москвадан жарык көргөнү бул алгачкы үлгүсү болуп саналат экен. Бул маалыматты дагы белгилеп алабыз. Урматтуу окуучулар, кыргыз элинде манасчылар сыяктуу эле семетейчилер да бар. Эл ичинде бул эки кесиптин кадыр баркы бири-биринен кем эмес экен. Эмне, экөө бирдей деңгээлде кадыр барктуу. Бул аны кесип кылгандар бар да, туурабы? Манасты аткарган манасчылар сыяктуу дал ушул Семетей бөлүмүн аткарган семетейчилер бар да. Манасчы Семетейди аткаруусу сөзсүз шарт болбогон сыяктуу эле семетейчилер деле манасты аткарбагандар ушул семетейчилердин арасынан дагы көп эле жолугат экен, урматтуу окуучулар. Анан Манас деле Семетей деле абдан көп варианттуу чыгармалар. Манас менен Семетей бир чарма болсо, дайым бирге айтылып, бирге жашап, экөөнүн варианты да сан жагынан эл арасында бирдей болуп калмакта. Ал экөө бир чыгарма эмес да, экөө бири-бирин улаганы менен экөө бир чыгарма эмес. Ар бири өзүнчө өсүп өнүккөн, эл арасында жашоосун өзлөрүнчө уланткан эки чыгарма болгондуктан, урматтуу окуучулар, алардын варианттарынын жалпы сандары да ар түрлүү. Бүгүн дал ушул колдо турган колдобор маалыматтарга караганда, эл арасында манасчыларга караганда семетейчилер көп болуп, Семетейдин варианты да көбүрөөк аткарылат. Кыргыз Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунун кол жазмалар фондусундагы эл арасынан жазылып алынган материалдарга дагы ушул сан жагынан Манаска караганда Семетей алда канча көп. Ошол көптөгөн варианттардын арасындагы салттык туруктуу окуяларды толук камтыгандыгы, көркөмдүк деңгээли жактан эң мыктыларынын бири Саякбай Каралаевдин варианты. Дал ушул Саякбай Карала уулунан жазылып алынган вариант болуп саналат. Бул сүрөттө Саякбай Карала уулун көрүп атасыңар. Абдан кайталангыс манасчы болуп эсептелинген. Ысым өчпөйт, тарыхта калат, ар бир кыргыздын жүрөгүндө калат. Саякбай Карала уулу жөнүндө эмне кылган? Көп белгилүү жерлерде айтылып келет. Ал эми аталып өткөн, биз жана айтпадыкпы варианттарын, Рысмендеевдин, Багыс Азанов, дал ушулар деле семетейчи болуп, Манас менен катар Семетей бөлүмүн дагы айтышкан, семетейчи болуп саналышкан. Ал эми накта ушул Семетейди аткарган дагы башка Сейдана Молдокей кызы деген семетейчи болгон, урматтуу окуучулар. Белгилеп алсаңар болот. Андан сырткары Жаңыбай Кожокеев деген дагы семетейчи болгон. Ал эми биз мына ушул адабият сабагыбызда дал ушул Саякбай Каралаевдин варианты боюнча окуйбуз.
негизи бул Каралаевдин Семетей бул башка варианттардагыдай эле Манас өлгөндөн кийин анын ордун ээлеген Абыйке Көбөштүн наадандык иштери баяндалган традициялык окуялардан башталат. Дээрлик бардык эле варианттарда окуя дал ушул Семетей эпосунун окуясы дал ушул Абыйке Көбөштүн наадандык иштери менен баяндалат. Аны биз кийинки сабактарда өтөбүз. Бүгүн ушул Семетей эпосу жөнүндө алгачкы маалымат берилип жатат, урматтуу окуучулар, эстен чыгарбайбыз. Абыйке Көбөш Манастын өлгөнүнө 40 күн толо элек жатып, Манастан калган ордуну чаап, мал мүлкүн талап алышат дагы каралуу олтурган, кара кийип олтурган Канекейге зордук көрсөтүшүп, балтыр бешик Семетейди өлтүрүшмөк болушат. Үй жайы таланып, талаада калган Канекей уулунун өмүрүнүн коопсуздугунан чочулап, Семетей менен кайненеси Чыйырдын билебиз, ошол Чыйырдын алып, өз атасы Темиркандын шаары Букарга качып жөнөйт. Бул өзү Канекей Букарлык кыз болгондо туурабы? Демек эмне Букарга качып жөнөйт экен. Көбөштөргө баш ийбей, Манастын бир туугандары Абыйке Көбөш баш ийбей, Беш таштын башы бек жайлоого чыгып кеткен Бакай Канекейдин качканын билип, артынан издеп барат дагы жолго азык, ат берип, аларды 12 жыл күтөөрүн айтып, демек эмне 12 жашка келгенде Семетей өзүнүн элин жерин айтып, билгиз, мына ушул ата жерин, эл жерин билсин деп, мына ушул 12 жыл күтөөрүн айтат Бакайчы. Анан таласка кайтат дейт. Көп кыйынчылыктарга карабай, Канекей Букарга жетип, Семетейди дал ушул өзүнүн бир тууганы Ысмайылга бала кылып берет. Бул эпизоддо 10 каармандардын ташбоор жакын адамдардан запкы тартып, сүйүктүү ата журттан ажырап, баш калкалап, башка бир жака качууга аргасыз болгон өтө трагедиялуу учурунун бири берилгендиктен, балдар, адамдын ички толгонууларына жык толгон лирикалык монологдор, өткөн менен азыркыны салыштырган армандар, каармандардын курч кагылышууларын чагылдырган драмалык мүнөздөгү диалогдор кеңири орун алган. Натыйжада бир катар бөлүмдөр абдан сонун иштелип чыккан. Булар Канекейдин тайторунун чабышы, дал ушул Саякбай Каралаевдин өзгөчө бир сүйгөн эпизоддорунун бири болуп саналат. Муну сабактын аягында силерге жиберемин. Дал ушул Саякбай Каралай уулунун Канекейдин тайторунун чабышы эпизоду. Анан мындан сырткары Канекейдин жомогу дагы мына ушул белгилүү эпизоддордун бири болуп саналат. Урматтуу окуучулар, азыр Семетей эпосуна кириш жасаганыбыз мына ушул менен жыйынтыкталат. Кийинки сабактарда дагы ушул Семетей эпосуна бөлүмдөрүнө кирип барабыз. Азырынча ушул. Суроолор болсо жеке мугалимге кайрылабыз. Саламатта калабыз.